Biz азыр Ош шаарын жана Кара сууну бириктирген Нариман жолунда турабыз. Мында чакан акция жүргүзүп жатабыз десек болот. Эгерде жолдун оңдолушун кааласаң, сигнал бас деген сурамжылоо жүргүзүп жатабыз. Өзүңүздөр байкагандай, айдоочулар бул көчөнүн оңдолушуна кайдыгер эмес, баары сигнал басып, бул жолду оңдолсун деп билдиришүүдө. Тамтыгы чыккан жол бир чуңкурдан экинчисине секирген дөңгөлөктөр. Буга нааразы болгон айдоочулар. Ош Кара суу жолунун 4-5 чакырымынын мындай абалга келгенине 1 жылдан ашты. Жолду тегиздөө үчүн тиешелүү мекеме улам асфальтты сүрүп таштайт. Бир апта өтпөй эле кайрадан ошол абалына келет. Айдоочулар бул жолда автоунаанын жүрүүчү тетиктери тез бузулуп жаткандыгын айтышат. Оңдош керек, башка вариант жок. Эми оңдогусо Канча вакыт болду? Канча вакыт болду эми. Канча жылдан бери жатат бул жол эми. Буга кеткен чындыгында айтканда ошол шофёрлордун мына ходовой частине кеткен акчасын топтосо деле бүтүп калмак. Постоянно үч жолду жүрөбүз. Жолдо абалы ошол жаман, тезирээк оңдош керек. Өзү бардык нарсалар кымбат болуп атат азыр. Кетип атат. Бир пачини алсаңыз, бул балан пул болуп атат. Тезирээк оңдош керек. Бул кырган менен мына КамАЗдар жүрөткөн барьер өлүп атат. Руслан Мырза Кара суу Ош каттамында таксист. Күнүнө 5-6 жолу бул жолдон өтөт. Ар ай сайын унаасын жок эле дегенде бир жолу кароодон өткөрөт. Ал жолдун улам бузулуп жатышына жээкте жашаган тургундардын арыктагы сууну жолго карай ачып салгандыгы себеп дейт. Мына жолубуздун акыбалы ушу кебетеси. Күнүнө 5-6 жол өтөбүз. Бул жолу жаман аз келгенси, мына бул жерлерден суу ачып коет. Жол былчылдап эле жатып калат жөн элечи. Неге атайын ачабы? Атайын ачабы билбейм. Атайын ачса керек мындай кылып. Суу чогулуп калат. Биздики жеңил машина алдыбыздан КамАЗдар өтөт, жиптер өтөт, машинабыз боеп коет, лайка кылыпчы. Мына жолдун кебетесин карагыла. Зериктик. Бул деле эмес бир 200 метр, 300 метр чыгат. Ушуну ремонт кылып койсо абдан ыраазы болот элек. Өтө чоң ыраазы болот элек, дуа кылат элек. Бу жерде бардыгы каргыш айтып өтөт. Эч ким рахмат дебейт. Транспорт жана коммуникация министрлигине караштуу жол чарба департаменти бул жол күз мезгилине чейин оңдолуп бүтөт дейт. Азыркы күндө ушу суулар утур кел, мына элдеги чаңгандан суу коюп атат. Анын үстүн катмарында мына аң сөнөктөр пайда болуп атат барган сайын. Муну биз быйыл ошондой өтө акыбалы чатак болгондуктан бул жерде мурда дагы ушундай көйгөйлөр болгон. Ошон үчүн биз муну 2 жолу изилдедик. Биздин өзүбүздүн производственный инновацион центр деген министерствобуздун центри бар. Ошолордон алып келип изыскать этип атабыз. Акция мына 2 жылдан бери асфальттар жасалып көрүп атасыңар. Жакшы болуп атат. Азыр буга чейин мынчалык неме көрүлгөн эмес да. Эми Кудай кааласа мына быйыл эми ашып барса бир 3 айда бүтөт. Проектisi аягы биягы 2 ай иши болсо бүтүрүп беребиз. Жаңы жол салып коебуз. Жолдон күнүнө 30-40 миңдей унаа жүрөт. Кара суу менен Ош шаарын бириктирет. Эң алгач 1980-жылдары асфальт төшөлгөн. Андан бери жамоо иштери гана жүргүзүлүп келет. Улукбек Салиулы, Азам Бузриков, Медиа, Бейтарап.